Бугум чыкпай эмнегедир жүрөктөн. Бүгүн ыйлайм сени карап сүрөттөн. Жерге түшкөн изиңди бир көрүүгө жолго келдим. Далай жолу биз өткөн. Жолдор жатат, жолдор кайда кетишмек. Жоготту деп сени кайдан сезишмек. Жетелешип кайра келе эрдешкендир. Жүргөнүмдү сезбей алар сени издеп. Мени истечи, мен да сени истейин. Мейли мени сүйбөдү деп кектегин. Жашап жатам сенден алыс, а бирок жан дүйнөмдө сенден алыс кетпедим. Таанымал журналист, алып баруучу жана коомдук ишмер Улукбүй Амирова көзү тирүү болгондо бүгүн 48 жашка чыкмак. Ал Баткенде 25 жылдан бери иштеп келген Салам радиосунун түптөлгөн күнүнөн тарта эмгектенип, аймактык журналистиканын өнүгүшүнө салым кошкон. Өзү эмгектенген Салам радиосун 2018 жылы Санарип медиага айланталган. Замандаштары аны шайыр мүнөзү, эмгекчилдиги жана адамдарга жакындыгы менен эскеришет. Анда алардын айрымдарынын Улукбүй Амирова тууралуу эскерүүсүн сунуш кылабыз. Баткенден салам, кезекте ачык микрофон программасы. Студияда сиздер менен мен Улукбүй Амирова жана бүгүн биздин студиябызда конокто менин коллегам, жаңыдан гана кечээ Европадан самолет. Улукбүй мен бир топ жыл кесиптеш катары, андан кээ бир долбоорлордо чогуу иштешип калдым. Улукбүй чынында бир өзгөчө жан болчу. Ал башкаларга окшогон өзүнчө бир мындай бир чийинден тышкары ой жүгүртүү, бир фантазиясы аябай күчтүү болчу. Анан эч нерседен коркпой дароо чоң ири долбоорлорду баштай берчү. Бирок көпчүлүк ошол башталган демилгелери ийгиликтүү аяктачу да. Анан аягына жеткирип бир мындай бир кандай десем, бир башкача ой жүгүртөт болчу. Жашоого да башкача карайт болчу ал. Ар бир ишти мындай коркпой баштаганы менен менин эсимде калды да. Коркпой баштайт болчу, и аягына чыгарат болчу. Анан бир биз бул мындай болбойт, мындай болушу мүмкүн эмес деген долбоорлорду, демилгелерди ал ишке ашырып салчу да. Ошол жагынан аябай мындай бир мени таң калтырган, мени мисалы үчүн мындай бир эмек кылган бир ой жүгүртүүсү, жашоого болгон көз карашы чынында ошол жагынан менде бир эсте кала турган болду. Ал нолдон, жок нерселерден бир нерселерди жасаганды жакшы көрчү да. Улукбүй менин эң жакын досум болгон, эң жакын сырдашым, эң жакын. Ал экөөбүздүн жакын мамилелерибизди башка эч ким бири-бирине окшото алган эмес. Улукбүй мындай деген сөздү айтат эле: жашоомдо жашымдан бери эч качан эч кимге атаандашкан эмесмин. Бир гана эле атаандашым бар, ал өзүм деп айтчу эле. Ал анча бирөөлөргө суктанбайт эле, анча бирөөлөргө таңданбайт эле. Ал өзүнүн только өзүнүн максаты, өзүнүн идеологиясы, өзүнүн сөздөрү, өзүнү өзү урматтаганы бул башкача эле. Бир сөз мен айтайын, айтыш өтө оор, анан бирок айтышка мажбурмун. Эгер Улукбүй тирүү болгондо дүйнө биз үчүн бүтүн болмок. Ал башкача дос, башкача шерик болгон. Жакшы эне болду, балдарын өтө жакшы карады, досторуна аябай өтө жакшы карады, ата-энесиге да өтө сый урмат менен мамиле кылган. Мен жашоомдо чоң кетсем Кудайдан кечирим сурайм, андай адамды кездештире элекмин. Дайым сиздер менен, дайым сиздер үчүн, дайым сиздер менен радио Салам. Радио Салам. Улукбүй Амирова ошол мезгилде Салам радиосунда ошол иште баштап таанышып, ишти баштаганда биз бардыгыбыз эле ошол журналистиканы билбей туруп эле нөлдөн ошол өзүбүз интуитивдик түрдө иштей баштаганбыз. Эң негизгиси мен Улукбүй жөнүндө бир нерсени айткым келет да. Жоксо бир эле сөз менен self-made адам десек да болот да. Бул Улукбүй өзүн өзү өнүктүргөн адамдардын бир сап башында турат десем болот Баткендеги.
бул ошол медиа тармагындагы талантын жана эмгегин бүт өзү жасады десек болот. Мисалы ошол эле тез үйрөнүп ала турган, өзүнүн жөндөмү бар болчу, өзгөчө. Мисалы ошол бир эле көргөндө үйрөнүп, мыкты жетекчи да боло алды да. Бул менеджментти дагы ал өзү self-made деп ушул өзү үйрөнүп, өзүнүн мектебин чыгарды десек болот. Бир канча балдардын мууну ушул Салам радиосунан өзүнүн жолун таап кетишти. Улукбүй аябай мындай амбициясы күчтүү, эрки күчтүү, курч маселелерди кое билген депутаттардын бири болчу. Көбүн эсе ошол кеңеште Улукбүй аялдарга тиешелүү көйгөйлөрдү көтөрүп чыкчу да. Айрыкча ошо тротуар маселесин аябай көп көтөргөн да. Ошол эркектердин баарында машинасы бар, өздөрү машинада жүрүшөт, анан ушу коляска айдаган аялдар байкуштарга ошол жол жок деп эле ошентип кечке ошо тротуар маселесин көтөрүп чыгып, көп жерге ошол тротуардын курулушуна дагы себепкер болуп калган учурлары болду. Негизинен ошо аялдардын көйгөйүн, билим берүү тармагын, социалдык тармакты, тазалыкты көбүрөөк ошол маселелерге маани берчү да. Баткенден салам. Кезекте Газаник программасы. Ардактуу радио каармандар, сиз угуп жаткан радио Салам радиосу. Студияда мен Улукбай Амирова жана бүгүн программабызда коноктор бар. Негизи апрель айы Баткен. Улукбүй Амирова 90-жылдардын аягында Ош шаарындагы музыкалык окуу жайын аяктап, Баткенде музыка мугалими болуп иштеген. Кийинчерээк жаңа ачылган Салам радиосуна алып баруучу болуп кирип, угармандарга таанылган. Улукбүйүнүн Кутман таң Баткен деген угармандарга кайрылуусу көпчүлүк үчүн күндү баштоонун символуна айланган. Өмүрүнүн акыркы жылдарында ал жергиликтүү кеңештин депутаты болуп, аймактагы социалдык маселелерди көтөрүп чыккан. Ишкерлик менен да алектенип, айрыкча кыз келиндерге дем берип келген. Эмгеги үчүн бир катар сыйлыктарга, анын ичинде президенттин ардак барагына татыган. Улукбүй Амирова инсульттан улам каза болуп, артында бир уул, 2 кызы калды. Анын жаркын элеси, жылуу үнү жана адамгерчилиги аны тааныгандардын эсинде сакталып калды.